Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 4-чейректеги 5-сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта аттуу сандар менен амалдарды аткарууга машыгабыз. Азыр болсо дептериңерге таза жазуу жазгыла. Бүгүн 4683 деген санды элементи менен сулуу, таза жазабыз. Астына ушул эле санды разряддык кошулуучулар түрүндө жазгыла. Эми болсо окуу китебиндеги 893 мисалга көңүл бурабыз. Бул жерде мисалдардын чыгарылыш жолдорун байка дейт. Биринчи жолго көңүл бурабыз. 2 сом 50 тыйынды 3-кө көбөйтүшүбүз керек. Бул жерде биз чембирдиктер кандай турса, так ошол эле тартипте өз-өзүнчө көбөйтүп иштейбиз. Демек, 6 сом 150 тыйын келип чыкты. Эми жакшылап карагыла. Ушул жерден 150 тыйынды биз сомго ирилетишибиз керек. Сом тыйындан 100 эсе чоң болгондуктан 150-нү 100гө бөлөбүз. Демек, 1 чыгат жана 50 калдык болот. 1 бул сом болот. Ошондо биз 1ди 6 сомго кошобуз. Ал эми 50 тыйын ошол эле боюнча калат. Ошондо көбөйтүндө 7 сом 50 тыйынга барабар болду. Эми экинчи жолго көңүл бурабыз. Экинчи жолдо биз 2 сом 50 тыйынды дароо эле тыйынга майдалап алабыз. Демек, сом тыйындан 100 эсе чоң болгондуктан 2 сомду 100гө көбөйтөбүз. Ошондо 2-ни 100гө көбөйтүп 50 тыйынды кошсок, 2 сом 50 тыйын 250 тыйынга барабар болду. Эми 250-нү 3гө көбөйтөбүз. Бул жерде 750 тыйын келип чыкты. Эми 750 тыйынды биз ирилетебиз. Тыйын сомдон 100 эсе кичине болгондуктан биз 100гө бөлөбүз. Ошондо бул жактан дагы 7 сом 50 тыйын келип чыкты. Жакшылап карасаңар балдар, эки жол менен тең эле чыкканда, жолу ар кандай болгон менен аягында көбөйтүндү бирдей эле чыкты. Эми балдар, окуу китебиндеги кийинки мисалды так ушундай тартипте иштешибиз керек. 894 мисал. Биринчи мамычадагы мисалдарды биринчи жол менен, экинчи мамычадагыларды экинчи жол менен аткар дейт. Демек, биринчи мамычадагыларды кандай турса, так ошондой тартипте эле айрым-айрым көбөйтүп коесуңар. Ал эми экинчи катардагы мисалдарды биринчи майдалап алып, анан көбөйтөсүңөр. Акырында ирилетесиңер. Кийинки маселе 895 номер. Тоту 7 сом 50 тыйындан 6 байпак жана 4 сом 30 тыйындан 4 бетаарчы сатып алды. Ага 75 сомдон канча акча кайрып берет? Балдар, бул жерде биз байпактын баасына жана бетаарчынын баасына көңүл бурабыз. Бир байпак 7 сом 50 тыйын турат экен. Ал эми бетаарчы 4 сом 30 тыйын турат экен. Эми биз биринчи байпак менен бетаарчыга кеткен акчаларды табабыз. Анан аларды кошуп, баардык акчадан кемитсек, биздин кайтарып ала турган акчабыз келип чыгат. Эми балдар, 896 мисалга көңүл бурабыз. Бул жерде ар кандай туюнтмалар берилген. Силер ушул туюнтмаларды мамыча түрүндө дептериңерге көчүрүп жазып иштейсиңер. Эми болсо балдар, көңүлүбүздү логикалык тапшырмага буралы.
Бул жерде туюнтмалар жана туюнтмалардын маанилери берилген, бирок амалдардын белгилери коюлган эмес. Силер туюнтманын мааниси туура чыккандай кылып, амалдардын белгилерин коюшуңар керек. Анда ойлонуп, жакшылап карап, анан чыгарышыңар керек. Эгерде силер амалдардын белгилерин туура койсоңор, туюнтманын мааниси туура чыгат. Бүгүн биз, балдар, аттуу сандар менен мисалдарды жана маселени чыгардык. Эми болсо үйгө тапшырма окуу китебиндеги 899 900 мисалдарды өз алдыңарча дептериңерге иштегиле. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.